Esime saldım erketay, esil kocaştı kulağım. Ukkansıp kaldı benim gene, karagım kazaktım öldüre bulağım. Бул фильмди жок дегенде бир жолу көрбөгөн кыргыз болбосо керек. Алып жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кылым карытар бир күн романдагы Раймал менен казак кызы Бегимайдын ортосундагы сүйүүнү, алардын образын 1983 жылы таланттуу режиссер Дооронбек Садырбаев тарткан Махабат дастаны тасмасы ачып берди. Кыргыз киносундагы өчпөс жылдызга айланган бул тасма жумалыктын алкагында бүгүн Айтматов атындагы кино үйүндө көрсөтүлдү. Анда келген көрүүчүлөр Махабат дастаны көргөн сайын көз алдымдан кетпей, жүрөк сыздаткан улуу сүйүү баяны адамзаттын табигат берген эң бир татыктуу белеги махабат экендигин эскертип да далилдеп да турарын айтышат. Апе. Коркпоңуз айымыз, коркпоңуз. Биз деле адамбыз. Ал эми бул 1958 жылы тартылган Алымкан тасмасында көп кырдуу талант Дооронбек Садырбаев башкы ролду мыкты ойноп, актердук чеберчилигинде көрсөтө алган. Токо. Айтпадым беле. О, курган жаным, кечиктимби? Кийинчерээк актерлукка эмес, тасма тартууга басым жасаган Дооронбек Садырбаев кино дүйнөсүнө сүңгүп кирип, өмүрүнүн көпчүлүк бөлүгүн ошол жакта өткөргөн. Ал 1962 жылдан 1990 жылга чейин кыргыз телефильмде режиссер, сценарист катары эмгектенип, 70тен ашык даректүү тасма жарата алган. Андан сырткары Арман, Махабат дастаны, Ак баранын көз жашы өңдүү 16 көркөм фильмди көрөрмандарга сунуштаган. Чыгармасы на первом месте было. Чыгармасына карап жашачубуз биз. Ал убакта бирдеме очерк тартыш керек. Баланчанчу числода кровь из носа сдать надо. Ошону күндүр-түндүр телефильмде калып калат эле, эмеде, телестудияда. Тиги монтаж кылат да, музыка кошуп бирдеме. Анан ошол убакта тамак көтөрүп, кийим көтөрүп мен келет элем, конотуп тапшырат эле. Жумуштан калуу, кечигүү деген никогда не было. Дооронбек Садырбаев 1939 жылы Нокен районундагы Апыртан айылында туулган. Жан дүйнөсүн чыгармачылыкка арнаган инсанды кыргыз эли көп кырдуу талант катары билишет. Бирөөлөр режиссер, бири акын, кайбирлери коомдук ишмер, саясатчы катары эскерип келишет. Ошол эле убакта камкор ата, күйүмдүү жолдош болгонун айткан жубайы Сонунбүбө Көлбаева доорошумду китептегидей сүйдүм деп эскерди. Мединститут окуган ада, мен да мединститутка киргем, ал 3-курс окуп аткан экен, мен 1-курска киргенде обязательно комсомольский учетка туруш керек болчу. Учетка турууну барсам, же драм кружокко катышасың, же болбосо хорго катышасың деди. Мен эчтекесинде катышпайм десем, анда стипендиядан алабыз деди. Анан корконуман драм кружокко деп жазылдым. 2-3 жолу барсак, жетекчиси жок, катышуучулар эле келип жүрүптүр. Анан эми барып, бир жолу барып кетейин, анан барбайм деп барсам, бир такой красавец стоит балдардын алдында. Обалдела. Деп эле калдым, анан сиз эмне кылганды билесиз дейт. Мен стипендиядан алам дегенден эле кирип чыганга жарайм деп келдим десем, бир текст берди. Аябай сүрдөдүм. Өзүм кыргыз мектепте эле бүткөм. Бирок ошо текстти там-таңда окуп атам. Анан мындай акырын карасам, күлүп туруптур. О, тер кетти. Вот, сразу көргөндө эле жакшы көргөм. Түбөлүктүү тасмалары жана калың журттун жүрөгүнөн түнөк тапкан чыгармалары менен кыргыз маданиятынын казынасын байыткан Дооронбек Садырбаев эл өкүлү болуп иштеп жүргөн кезинде да адамдык асыл сапаттарын бийик туткан, таамай сүйлөгөн курч сөзү, ачуу чындыгы менен башкалардан айырмаланып турган инсан болгон. 70-80 жылдан бери бала чакага мөмөсүн төгүп, кураган бутактары үшүгөндүн жанын жылытып, кайсы кызматты аркалабасын жөнөкөйлүгүнөн жазбаган Дооронбек Садырбаевди коомчулук элге күйгөн залкар эле деп эскеришет дейт жубайы Сонунбүбө Көлбаева. Анан дорош экенин билип калып, акчаны төлөп эле коюңузчу дейт. Мен ушунча жакшы көрчү элем ал кишини, кандай жакшы. Анан мен айттым, ал киши эгерде азыр бар болсо, мени урушат болчу. Ошо таксовать этип, акча тагып, балдарын багып жүрсө, сен эмнеге төлөбөйсүң деп. Мен оруска деле төлөйт элем деп, кой айланайын деп. Так что эли журтуна ыраазымын. Бирде бир
жаман эле бул киши деп айткан киши жок. Доор адамы Дооронбек Садырбаев быйыл көзү тирүү болгондо 80 жашка чыкмак. Кыргыздын Чыган уулунун чыгармачылыгына арналган кино жумалыктын алкагында көрөрмандарга Садырбаев тартылган жана тарткан тасмалар көрсөтүлүүдө. Бул кинофильмдер негизи бул Дооронбек Садырбаев 70-тен ашык документалдык фильмдер тарткан. Ошондой эле 16 көркөм тасма тарткан. Бул биз 4 фильмин тандадык. Арман, Сүйүү дастаны, Ак баранын көз жашы, анан Түркүн тагдыр. Бул фильмдер ошол өз убагында дүйнө жанагы Союздун деңгээлиндеги кино фестивалдарда бир жакшы жетишкендиктерди жараткан фильмдер да. Ошон үчүн ушу фильмдерди тандадык. Тажрыйбалуу кинорежиссер, мамлекеттик жана коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын эл артисти Дооронбек Садырбаевга арналган иш-чара ушуну менен гана жыйынтыкталбастан ушул жылдын күз айларында да өткөрүлөт. Жазгүл Жекшанова, Жантай Макенов, Пирамида.